Депутат Ормонов Яндексти жабуу керектигин айтты. Курманкул Зулушев менен Мирлан Жыйынчыроев кайым айтышты. Бишкекте ишкер аялдарды колдоого багытталган бизнес-форум өттү. Саламатсыздарбы, эфирде Айтмакчы программасы күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныша алыңыздар. Орусиялык Яндекс маалыматтык технологиялык компаниясынын такси кызматы Кыргызстандан миллиондорду алып чыгып кетип жатат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация боюнча депутат Улукбек Ормонов парламенттин тармактык комитетинин 21-сентябрындагы жыйынында айтты. Өздөрү бул жерге ачмайынча Яндекс өзүнүн представительствосун муну жабыш керек. Депутаттын маалыматында Яндекстин Кыргызстанда катталган өкүлчүлүгү салык төлөйт. Ал эми компания өлкөлүгү салык төлөбөй келет. Анын ордуна бул компанияда иштеген таксисттер акча төлөшөт. Мындай болбойт. Яндекс такси салыкты өзү төлөбөйт. Такси биздин аймакта миллиондогон акчаларды табат. Бирок ошол эле учурда алар мамлекетке эч нерсе төлөбөйт. Биз бул жөнүндө айтып жатабыз деген Ормонов. Депутат Яндекс өз өкүлчүлүгүнүн ачмайынча аларды жабуу керектигин айтты. Буга чейин маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин башчысы Дастан Догоев Яндекс менен болгон сүйлөшүүлөр тууралуу айткан. Анын айтымында таксисттерге электрондук патент сатып алуу талабын коюу керек. Ансыз алар бул кызматта иштеше алышпайт. Парламенттин укук тартиби кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча комитетинин жыйынында депутат Мирлан Жыйынчыроев менен башкы прокурор Курманкул Зулушев айтыша кетти. Андай кылбаңыз, бул да күн өтөт. Мына микрофондон айттыңыз. Камчыкеден ушу сөздү далилдеп бериңиз. Эгер мен команда бербейм эчимге. Кудайдан коркпойм. Команда болсо таап берип сизге таап коюш оңой. Курманкул Токторович, мына сүрөдөн алышсыз. Сиз ушерде комитеттин төрагасы болуп турганда кандай иштегениңизди акыл үйрөтпөңүз болуптурбу? Анда сиз турамыз билесиз, сиз да кантип иштеп атканын билет. Жыйында президент Садыр Жапаров кылмыш жаза жана укук бузуулар кодексин кабыл албай каршы пикири менен артка кайтарганы белгилүү болду. Маселе каралып жатканда Жыйынчыроев президент белгилеген калпыстыктар орундуу экенин айтып, бирок кээ бир пунктуларын талкуулоо үчүн макулдашуу комиссиясы керектигин билдирди. Ошол учурда башкы прокуратуранын башкармалыгынын улук прокурору кодекстерди иштеп чыгуу боюнча эксперттик топтун мүчөсү Азизбек Шүкүрбеков депутаттын сөзүн бөлүп жатты. Депутат Азизбек мырза, сиз өзүңүздүн башкы прокуратураңызда мынтип мээлеп сейлеп сүйлөсөңүз деди. Андан соң башкы прокурор Курманкул Зулушев эл өкүлүн кекетпей, сыйлап сүйлөөгө чакырып, ал жаш бала эместигин айтты. Ладно, друг, не переживай, давай пей. Ошол учурда комитеттин төрайымы Наталья Никитенко ортого түшүп, эки тараптын айтышуусун токтотту. Бүгүн 21-сентябрда Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкер аялдарынын эл аралык бизнес форуму өттү. Бул тууралуу жогорку кеңештин маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн эртең менен Кыргызстанга Өзбекстандын Олий Мажлисинин Сенатынын төрайымы Танзила Нурбаева келген. Ал иш сапарынын алкагында кыргыз-өзбек ишкер аялдарынын форумуна катышкан. Өзбекстан парламентиндеги депутаттардын 32% аялдар. Мамлекеттик саясатта гендердик теңдик камсыздалган. Муну менен катар ишкер аялдарды колдоо максатында мамлекеттик бюджеттен каражат бөлүнүп, атайын каржылоочу банк түзүлгөн, деди Нарбаева. Бул иш-чарага ошондой эле жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касмалиева, Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкер айымдары катышты. Касмалиева биринчи жолу ишкер аялдардын башы биригип, кеңири форматта сүйлөшүү аянты түзүлгөнүнө кубанып жатканын жана натыйжалуу аяктай турганына ишенерин билдирди. Акыркы жаңылыктарды Бизон KGZ соц тармактардагы баракчаларыбыздан окуңуздар.